ошол биздин министрликтин балансында ошол 11 суу сактагыч бүгүнкү күндө ошол жалпысы 1 миллиард 800 миллион куб сууну топтойбуз биз. Мына ошолордун баарын даярдыгы бүгүнкү күнгө дээрлик толугу менен даяр болду. Мына биз ортодогу проектный 470 миллион суу топтолуш керек. Бул жердеги сууну биз Чүй областына биринчи майдан баштап суу бере баштайбыз. Быйылкы жылы мисалы ушул 30 жылдан берки салыштырмалуу эң көп сумма кайсы жылы бөлүнүп берген экен? Быйылдан башка. Быйыл биз 1 миллиард бердик ирригацияга. Мурдагы жылы 224 миллион берилген. Эң көп ошол болгон. Ошол кийинки жылдардагы ошол берилген эң көп каражат ошол. Мурунку жылдарычы 10 жыл, 15 жыл мурункуларда. Ошондой эле тегерек, ошондой эле тегерек ашкан эмес. Болгон 220 миллион. 224 миллион ирригацияга ошол бөлүнгөн. Бул жерде 2 статья менен. Быйыл силерге мынакей болушунча 1 миллиард 100 миллион бердик мына. Эми быйыл анан ушу суу жетпейт, насосубуз начар иштейт десеңер анда уят эле болот да, уят эле. Аракет кылабыз атым болуп жечи. Мындай болуп атат да. Аракет кылабыз эмес, аны андай сөздү вообще жок кылыш керек. Насос иштебей калды, суу чыкпай калды дегенден. Мына максимально бердик да силерге. Өзүңүз айтып атасызбы? Болгон 224 миллион берилген экен, эң көп берилгенде бир жылда деп ирригацияга деп. Даярдыгына. Биз канча эсе көп берип атабыз мына? 6 эсе биздин былтыркы жылга салыштырганда 6 эсе көп акча алдык. Бул жерде мен айтып кетчү нерсе, быйылкы жылы 2022 жылдын вегетациясына ошол биз суу тармактарыбызды даярдоо багытына 1 миллиард 100 миллион сом акча бөлүнүп берилди. Мына ошону бүгүнкү күндө өздөштүрүүнүн үстүндө аракет кылып иштеп жумуштар аткарылып атат. Бул каражат акыркы эгемендүүлүктүн жылдарында биринчи жолу ушундай биздин каналдарыбызды сугат сезонуна даярдоого биринчи жолу бөлүнүп атат. Эгерде салыштырып көрсөк, мына былтыр мурунку жылдары 162-163 миллион сом акча бөлүнүп келсе, мына быйыл 1 миллиард 100 миллион сом акча, бул өзү 6 эсе көп көлөмдө каражат бөлүнүп атат. Бул каражат суу чарбасын, айыл чарбасын колдоо менен биргеликте биздин алдыбызга абдан чоң милдеттерди коюп атат. Себеби ошол биз дыйкандарыбызды сугат суу менен камсыз кылуу биздин негизги милдеттер. Ушунчалык колдоо болуп аткандан кийин биз ушул багытта абдан чоң иш жасашыбыз керек деген өзүбүзгө чоң жүктү алып иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча бардык райондордо, бардык областтарда, бардык айыл өкмөттөрдө дээрлик сугат сезонуна даярдык көрүлүп иштер жүрүп атат. Көпчүлүк жерлерде акшар менен жасалып атат. Ошол райондук суу чарба башкармалыгынын аракети менен, райондун элинин мобилизациясы менен турмушка ашырып жасалып аткан жумуштар бар. Ошол эле мезгилде айтып кетишим керек, кыш мезгилинде ошол биздин каналдарыбызды, сугат каналдарын ремонттоо, оңдоо, тазалоо жумуштары шилдеде, кышында биринчи жолу жасалып жатты. Ошондой эле кышкы сугат деген түшүнүк дагы киргизилип, кышында дагы сугат иштери жүрүлүп атат. Бардык жерде эмес албетте, бирок ошол мүмкүн болгон жерлердин баарында кышкы сугатта жүрдү. Кеч күздө суу топтоо, ным топтоо сугаттары болду. Мына эрте жаздагы сугаттар жүргүзүлүп жатат. Бул жасалып аткан жумуштардын эң негизги багыты биздеги дыйкандарыбыз жайкысын сууга болгон баягы таңкыстыкты чечүү максатында жасалып атат. Себеби кеч күздө, кышта, эрте жазда сугарылган жерлерге суунун жайкы мезгилде азыраак талап болот да. Мына ушундай бир жаңы аракеттердин үстүндө иштеп турмушка ашырып жатабыз. Президент Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бүгүн ушу президентибиз биздин айыл чарбасынын алдында, суу чарба кызматкерлеринин астында чоң милдеттерди койду. Ошунчалык колдоо болуп аткандан кийин ошол сугат суу менен камсыз кылууну мындай көйгөйү жок дыйкандарга жардам берүүнү милдеттендирди. Биз ошонун үстүндө аракет кылып иштеп жатабыз бүгүнкү күндө дагы.